19 миң гектар жерде ээлеп турган анклав Варухту биз 14,5 миңге түшүрдүк. То есть мурдагы ошол өзүнүн чек-арасына кайтарып келтирдик. Так, чек-арасына кайтарып келтирдик. Андан сырткары Варух анклавынын айланасына тажик тараптын суранычы боюнча 1000 гектар жер аянты берилип, анын ордуна Чоңала районунун Караганды сай участкасында 670, Унжу булак участкасында 330, жалпысынан тажик тараптан 1000 гектар жер алынды. Тажик тарап 2021 жылы вагон койгон, эсиңиздерде болсо керек. Вагон койгон жерден 330 га жер бизге өтүп, Караганды сайга өтчү көпүрө биз тарапта калды. Эми муну мен түшүндүрүп берейин. Урматтуу угандар, Варухту 14,5 миңге түшүргөндөн кийин булардын уже жайыты калбай калды. Булардын жайыты калбай калды. Көрсөтүп атасыңар, мен айтайынчы. Мына Варухту мына. Булар мына жерлерге чейин ээлеп алган, бардыгын. Мына Варух, көрдүңөр, мына жерлерди бүт ээлеп алган. Биз мына жерлерди ээлеп чыгып эле, мына жактан чыгып ээлеп отуруп ээлеп келе беришкен да. Мына жакта болсо вообще мына толор жака жайыттарды бүт ээлеп алышкан. Монтипчи, мына жерлерди ээлеп алышкан. Ушул жерлер мына 19,5 миң болуп кеткен. Ушуну биз кайра киргизгенде 14,5 миң болду. 14,5 миң болгондон кийин булар айтып атат, хорошо 14,5 миңге макул, силер ушундай кылыпсыңар дейт. Бирок бизге дейт жер бергиле дейт, малыбыз каяка багабыз дейт. Biz murda жерлерди алып койдук да. Biz айттык, анда хорошо. Булар 5000 гектар жер сурады. 5000 гектар бергиле Варухтун тегерегине. Biz айттык, жок, 5000 берсек, анда Варух мурдагыдан да чоңоюп кетет. Андай болбойт. Biz 1000 гектар жер берейли силерге. 1000 гектар жер берейли Варухтун тегерегине. Бирок 1000 гектар жерди бизге башка жактан бересиңер. Десек, булар ар түрдүү жерлерди көрсөтөт. Biz айттык, жок. Бизге ушундай гана жер бересиңер. Ушундай жайыт жер бересиңер. Деп биз керектүү жерлерди тандап алдык. 1000 гектар жерди көрсөткөч, кайерден бердик биз. Мына 1000 гектар жерди тажиктерге бердик муну. Мына анклавдын ичинен мына. Ушуну биз буларга бердик 1000 гектарды. Мына 1000 гектарды бердик. Эми ушул 1000 гектардын ордуна биз өмеден мына Чоңалайдан мына Кызыл Суу суусу бул жерде мына 1000 гектар жерди алдык. Мына 677 гектар Караганды сай беле кайсылда? Караганды сай жайлоосу ана мына бул Унжу булак, мына Унжу булак. Унжу булак. Мына билесиңер, Унжу булакты. Сиз ажеке жакшы билесиз. Өзүңүз жакшы билесиз. Мына бул Унжу булак. Ушул жерде алдык. Бул жерлерди биздин кыргыздар мурда эле пайдаланып жүргөн, бирок булар эме кылганда кийинки маалдарда бизге пайдаланпай койгон. Мына Карамык айылдан чыгып келет. Мына бул жерди алдык. Жанагы эсиңердеби 2022 жылы мен 22 жылы вертолетмен учуп барып, 2 вертолетмен учуп барып. Вертолетторубуз эски болуп, экинчи вертолетубуз учуп кетип атып, авария болуп, мына ошо вертолеттин ичинде тирүү калган ким бар? Туруп койгулачы, ким бар вертолеттин ичинде? Сиз мына ушул экөө вертолеттин ичинде вертолет талкаланып, быт-чыты калбай 100% күйүп кеткен. Бирок анын ичинде биздин ачык айтыш керек солдаттарыбыз бар эле, менин спецназым бар эле, жана башкалар бар эле. Мен биринчи вертолетто кеткен, булар экинчи вертолетто кеткен да. Ошондо баары шу чабышып жүрүп баягы вагонду алдырганбыз. Кимдер эсинде болсо керек, эсинде түйүп алса билесиңер. Вагондорду алдырып, анан ошол жерден кайтканбыз. 2 күн ошол жерде чабышып жатып жүрүп. Ошол жерлер эми бизге толук менен өттү. Кыргыздын жери болуп калды. Эми Карамак айылына эч кандай коркунуч жок. Наоборот, Карамак айылынын жери 1000 гектарга кеңейилип, ошол жерде мал багышат, жайлоого чыгышат. Анан ал жерде бир көпүрө проблема болчу. Көпүрөнү көрсөтүп койчу. Көпүрө кирет, мына ушул жерде болсо керек эле, жерде экен. Мына сайда да, ушул жерде көпүрө бар. Ушул көпүрөдө көпүрө бар эле, көпүрөдө булардык болуп кетти да, эмичи. Анан кийин бизге көпүрө салып бергиле, эми бул көпүрөнү булар алып койду деп бизге мына бул Карамыктын ошо айылдарды бизге претензия кылды эле. Биз уже МЧС менен барып көпүрөнү сала турган болуп, ал жер сай өтө узун, билесиздер. Узун сайга чоң көпүрө салыш керек болуп, өтө чоң каражат кетет деп эсептеп чыгып, бир 200-300 миллион сомдук акчаны эсептеп чыгыптыр. Анан туруп тургула деп тургузуп койду беле, жакшы кайра көпүрө бизге өтүп калды мына.
Köprü dagы bizge öttü. Ellerge жақсы şartlar түзүлдü. Мына ошентип Варукту туугандар 1000 гектар Варуктан буларга жайлоо бердик. 1000 гектар жайлоону biz Чоңалайдан алдык. Карамык айылынын жанынан.